Офицерлер, негізінен де солыңыздар бекем болсын деп мына сіздер үшін ырлар далат, сіздер үшін алқыш, мақтаулар айтылады. Ал эми биз программабызды улантып, азыр студиябызга келген коноктормен тааныштырабыз. Тааныштырып өтөлү номер 95 окуу тарбия комплекс гимназиясынын мугалими Нурзат Сапаралиева жана ошондой эле окуучулар Умай Турсунбекова, Периште Турсунбековалар эже сиңдилер келди бизге. Сонун формалары менен кош келиңиздер. Рахмат. Майрам кут болсун дейли. Сиздердин да майрамыңыздар менен. Анан дароо эле суроо менен баштайлы. Сиздердин мектепте ушул 9 майга арналган иш-чаралар болуп турат экен. Кече болуп өттүр, ушул иш-чара боюнча айтып өтсөңүздөр кандай болуп өттү? Биринчиден саламдашып кетейин. Кыргыз элим, жерим баарыңыздарга салам. Бүгүнкү бул жеңиш майрамыңыздар менен куттуктап кетсем, баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Биздин ушул мектепте көбүнчө ушу майрам сайын ар бир майрамда жакшы иш-чаралар өткөрүлүп турат. Кече ушу улуу жеңиштин күнүнө арналган, ушу ардагерлерге арналган чакан концерттик программа болду. Ал жерге көбүнчө окуучулар өздөрүнүн өр бий өнөрлөрүн ардагерлерибизге арнап беришти. Мындай иш-чаралар дайыма болуп турат биздин мектепте. Андан дагы бир айтуучу нерсе биздин башталгыч класстын ушу декадасынын ачылышы болду кече. Ачылыш аземи болду. Биздин башталгыч класста көбүнчө ушу биздин мектепте жарымын эле ушу башталгыч класс ээлейт да. Мектептин жарым окуучулары ушу башталгыч класста көбүрөөк. Ошо декаданын ачылышын ушу 9 майга карата ушу булуу жеңиштин күнүнө арналып ошол жер ачылыш аземи жасадык. Окуучулар кантип келип калды? Кандайдыр бир мектепте конкурс жарыяланып, ушул согуш тууралуу балки монологдор, ырлар окулуп, анан жеңүүчүлөр болду беле же тандалып бир келип алгым келип калдыбы? Бул жерде программа түзүлөт. Ошол биздин программа баягы согушка арналган болгондон да жеңиш күнүнө ар бир класстан 2ден 3дөн окуучу алып келиш керек болду да бизде. Анан кийин ушу 5-6-ны алып барабыз да, мисалы үчүн бул жарайбы деп ал жерден тандашат. Аткартып көрөт ырларын, монолог, ыр, бийлерин. Анан ошол жерден конкурстан өтүп кетсе, ошол жерде биздин администраторлор жагса, ошо келишсе үндөрү, ушуну аткара алса, ошол окуучуларды биз ошол даярдап баштайбыз ушу иш-чарага. Бардыгы эле катыша бербейт, ал жер тандалат да көбүнчө. Тандалгандардын арасында Периште менен Умай дагы бар экен, Периште менен Умай, Периште 2-класс, Умай 3-класста экен. Азыр бизге таланттарын көрсөтүп беришсин. Азыр Периштеден баштайлы, Периште бизге эмне айтып бересиң азыр? Мен азыр манасында айтып берсем деле болот. Ага чейин азыр бүгүн эми аталардын бизге жеңишти алып келген майрам болуп атпайбы? Улуу согуш, улуу жеңиш майрамы болуп атат. Ошого бир көркөм окуп бересиңби? Барбы көркөм окуп, Кел анда. Же монолог айтсын бизге? Кел анда монологду айтып берчи. Жалпы бизди көрүп жаткан телеграм. Аргымак минсе бели бош, аскерге карап жөнөдүк, ардактуу элим кайыр кош. Күлүктү минсе бели бош, кырчын кезде өлүмгө, башты байлап жөнөдүк, касиеттүү элим кайыр кош. Апат башталды, согуш деген. Энелер айрылып жалгыз баласынан, бекем кучактап боорунда басат. Ыйлашат, кыйкырышат, согушту каргайт. 60 келе жашаган, ак сакалы жайып алган, атасы калды көбүнүн, өзү менен бир тууган, ийниси, эжеси калды көбүнүн. Тозок кыяматы болгондой, ак сүт берип эмизген, алдап тамак жедилген, апасы калды көбүнүн. Согушка уул кызын жөнөтүп, ажалга берди. Жолун тосо албай балдарынын, душманды талкала, келгин үйгө жеңиш менен. Ажалга моюн бербе деген бойдон кала берди. Ата энеси көбүнүн ата деп кетпечи бизди таштап, артынан чуркап поезди, балдары жерге кулап кала берди. Атаке деп. Ой, баракелде. Азамат Периште. Кичинекей 2-класстагы окуучу мына ушундай монолог айтса,
жүрөк титирейт. Эртең бүрсү күнү чоң ойгондо кандай болуп кетет? Анан сизге мындай суроо бул кыздардын ата-энелери актерлорубу? Бул кыздардын ата-энелери апасы журналистка. Журналист, Тилчи. Тилчи. Көбүнчө ошо эжеге айтып коем да, ушундай видеону карап, дикцияларын эметиңиз деп көбүнчө ата-энеси жардам берет. О, Азамат периште. Азыр көзүңдөн да жаш чыгарып жибердиң. Монологду айтып атканда берилип кетип атасыңбы? Ооба. Ким үйрөттү сага монологду? Апам. Канча күндө жаттадың? 2-3 күндө жатта калдым. Азамат, 2-3 күндө жаттагандан кийин бул актерлук чеберчиликти канча күндө үйрөндүң? Апам үйрөттү, өзүң сез деп. Ой? Азамат, өзүң сез деп. Сездиңби анан? Ооба. Ай, Азамат, көз тийбесин, Эгер ушундай согуш болуп атканда адам кантип ыйлабасын? Сен баарыбызды ыйлатасың го? Баягы өзүнүн аты дагы периште экен, кичинекей периште болуп бизге келди. Сонун, аябай сонун аткарып бердиң. Анан Умай бизге эмне даярдап берди? Көркөм окуу. Сен орунда отуруп эле окуйсуң да, Ооба. Жаз келгенде жадырап. Албан дилден баштасам болобу? Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дары жуттанган адамдардын самайларын ак жалган көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Күндүр түндүр мекени биз эч тынбай, мартен мешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр түндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дары жуттанган адамдардын самайларын ак жалган көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Ай, баракелде, мыкты. Сонун айтып экенсиң. Сонун, экөө тең таланттуу турбайбы эжесин билер, Анан эже айтсаңыз, мисалы, периштени Орусиядагы болуп жаткан, мисалы, лучше всех деп коет, баарынан мыкты деген, ошо сыяктуу мындай теле долбоорлорго алып барганга, чоң бир конкурстарга катыштырганга, мындай бир сунуштар түшүп, же ойлор пайда болуп атабы? Мен ойлойт элем, эгерде бир орусча монолог менен ал жака алып барсак жарачудай да. Жакшы даярдап туруп. Азырынча сунуштар түшө элек, сунуштар түшсө алып барышат. Алып барышат ата-энеси. Себеби дегенде бул кичинекей кыздын Түшүрбөй эле өзүбүз алып барышыбыз болуш керек. Өзүбүз алып барсак болот болуш керек. же жанагындай ошол бир жолжолорун издеп, балким видеосун жөнөтүп бизден барып атпайбы? Биздин баягы Кыргызстандан барып аткан кичинекей бөбөктөр сонун кылып бизге дагы өзгөчө бир сыймыктан алып келип атат. Мен ойлойм, периштени барса болсо керек, монолог менен. Көркөм окуу дагы барбы периште? Келин көркөм окуу айтып койчу. Биз турмушка аталардан кеч келип, батыштан согуш отун кечпедик. Аталар туруле элек биз үчүн кала берди. Танк алдында тепселип, биз турмушка агалардан кеч келип, алыста адам канын кечпедик. Агалар жаралай элек биз үчүн кала берди. Бомба алдында тепселип, биз турмушка батыштан сезбедип, турат бүгүн бардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушул ырымды, аталарды, агаларды эскерип. Ай, баракелде. Карачай, жүрөгүң менен сезип айтып атасың да,
Эки суроону ошол жүрөгүм менен сезишим керек да деп айтканым сонун болду. Сезген сонун экен. Азаматсыңар. Анан эже мисалы формалары, кийимдери булар мектептин атынан болот же ата энелер тарабынан кийизилип келди? Кийимдери, формалары ата энелер тараптан. Көбүнчө жана бийлерден башка нерселер болуп калса, биздин мектептин ичинде өзүбүздүн формаларыбыз бар. Кече көбүнчө бардык окуучулар ушундай формаларды кийишти да. Анан ата энелер өздөрү таап келип кийгизип өздөрү Беришкен экен. Ыраазычылык билдирели сиздерге. Чоң рахмат. Мына ушундай ата энелерге ыраазычылык, мугалимдерге ыраазычылык, ушундай таланттуу кыздарды тарбиялап чыгарып атканыңыздарга Периште, Умай, Азаматсыңар, ийгилик каалайбыз. Дагы сонун нерселерди жаттап келгиле, дагы чакырабыз биз. Кичинекей кыздардын ичиндеги таланттарды сыртка алып чыккан сиздер, анан албетте үйрөткөн ата энелерге терең ырчылык билдирели. Анан жанагы сунуш боюнча дагы карап көрүңүздөр, ата энелерге сунуштаңыздар. Балким биз баягы Орусиянын биринчи каналынан көрүп калдык, мына биздин студиябызга келген Периште мына ошол жакта чыгып турат деп биз да сыймыктанып калалы. Ооба, туура айтып атасыз. Биз да ошо айтып көрүшүбүз керек экен. Ооба, сөзсүз сунуштар. Азыр чыгуу эле мына ошонун жолун издеп башташ керек да. Ооба. Бүгүн биз конокто номер 95 окуу тарбия комплекси гимназиясынын мугалими Нурзат Сапаралиева жана окуучулар Умай Турсунбекова, Периште Турсунбековалар болду. Биз болсо 9 майга арналган программабызды улантабыз, катарыбызда болуп туруңуз. Конокторубуз дагы да болсо алдыда күтүп жатышат.